жаштар азыр калпак кийбей калган. Бул модабы же маданий алысырообу? Калпак неге жаштар кийбейт десеңиз, азыр калпагым бар эле. Калпак неге кийбейт десеңиз, могу режиссерлорубузга өтө таң калам. Баняга барып аткан кыргыз. Чөп барып атканда мындай кылып чөп барып аткан кыргыз. Бассейндеги кыргыз кылып мындай кылып, аркандай кылып кийгизет да калпактарды. Анан бирөө кийеби калпакты. Атайын калпак күнү, кийүү күнү деп белгилеп атабыз. Атайын тойлордо, марекелерде, өлүм житимде гана ушу калпактарды кийип атканыбыз өтө өкүнүчтүү. Калпак сөзсүз түрдө кийишибиз керек, ар дайым болуш керек. Калпак мен өтө көп аракет кылам, ушу башка өлкөлөргө барганда да калпак кийгенге аракет кылам. Мен сыймыктанам калпак менен. Кыргыз болгондон кийин ар бир адам сыймыктаныш керек. Бизге себеп кээ бирөөлөр айтат, Манас жалган деп. Бул жалган эмес. Макул сен жалган деп ойлогон тагдырыңда дагы сенин маданиятың, адеп ахлагың, каада салтың бүт бардыгы Манастын ичинде болуп атпайбы? Неге жалган дейсиң? Неге калп дейсиң сен? Бул сыймыктана турган маселе. Анан ошо кино тарткандарга, видео кылып аткандарга калпак менен ойношпойлу. Бул улуттук баш кийим болуп эсептелет. Мындай маселеге аяр мамиле жасашыбыз керек. Бул ата бабаларыбыз, бул калпакты билесиңби ким кийген? Менмин деген алымдар кийген. Чубак күчтүү алымдар кийген. Бул калпакты менмин деген Семетей Сейтек атабыздан баштап бүт бардыгы кийген. Жеңи жоктон Молдо Нияз, Молдо Кылыч бардыгы акындарыбыз кийген. Ушул калпакты кийип менмин деген бийликтерге барып түзмө-түз акыйкат, чындыкты комуз менен жеткирип койгон Токтогул атабыз кийген. Анан калпактан качып каяка барабыз биз? Урматтуу мекендештерим, ушул учурда айтарым, калпак даярдайлы. Калпак биздин баалуу мурасыбыз. Баалуу. Бул жөнөкөй баалуу эмес, өтө баалуу.